Барыңыздарга кутман күн. Мен үмүт этемин сиздер баардыгы жакшы, жумуштарыңыз, үй бүлөңүз көптөн бери көрүшпөй калдык. Эми мындан ары бул катачылыкты оңдоп, бат-баттан видеолорду чыгарып турганга аракет кылайын. Ал үчүн сиздерден дагы мага кайтарым байланыш керек болот, себеби комментарийлерде берилген суроолордун негизинде контент чыгарууну чечтим. Көбүнчө кыргыз тилинде чыгарган аракет кыламын. Эгер окуучуларым орус тилдүүлөр дагы бар да, алардын суроо талабына жараша балким эки тилде которуп чыгарып турамын. Бүгүн биз сиздер менен мына ушундай жиптер жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыр мен бир нече варианттарын бул жерге дагы кошуп көрсөтүп кетемин. Азыр менин колумда ушул кара түсү гана бар үчүн ушул жип менен ушул жип аркылуу таанышабыз. Демек бул жип Кытайдан келди. Мен Кытай тилин билбеймин, бирок мындай англис тилиндеги сөздөр менен биз өзүбүзгө керектүү жерлерди түшүнүп алсак болот. Же болбосо котормо атайын тиркемелер бар. Google котормосу, ошолор аркылуу кирип, мына ушул жерин сүрөткө тартып кирип которуп алсаңыз болот. Негизинен бул жерде англис тилинде жазылган, түшүнүктүү эле деп ойлойм. 40 градуста машинада жууса болот, агартканга болбойт. 120-140 градуста үтүктөгөнгө болот. Колдо жууш керек, же болбосо кургак тазалоо. Андан кийин түз тегиздикте кургатуу керек. Бул жиптен жасалган токулган буюмдарды тегиздикте кургатуу керек. Андан кийин дагы эмне жазылган? Бул жерде мен түркөндүрүмдөрүндө эле канча грамм же канча метр деп издедим да, бирок негедир таппадым ал жөнүндө. Бул жерде түстүн номери жазылмак да, жазылбаптыр да. Бул жерде 50 грамм экен, мынакей. 50 грамм акрил жиптин курамында. Мындай карасаңыз, где-то 4 жип бар экен. Бирок орусча айтканда пушица деп коебуз го, мындай жүндөрү чыгат экен. Эгерде сиз токууну жаңы баштаган болсоңуз, бул жипти сизге сунуштап айтпочумун. Себеби илмекти өзү зорго кармап үйрөнүп атсаңыз, анан жиптерди алганды эми гана үйрөнүп атсаңыз, бул жипти тартканыңызда илмегиңизден тартылып, илешип бөлүнүп атса, сиздеги болгон кызыгуу да качып кетет да. Андыктан бир аз катуураак оролгон жиптерди сунуштайм эгер сиз жаңы баштап жаткан болсоңуз. Эми бул жиптен биз эмнелерди жасасак болот? Калыңдыгы боюнча Alize Şekerim деген жип бар. Ошол сыяктуу экен. Калыңдыгы могул түркөндүрүмдөгү Alize Lana Gold Classic жибинен ичке, экесе ичке деп айтсам болот. Ичке. Айырмасы бул жипке караганда бул жипте көбүрөөк мындай буктар чыгып турат экен. Бир аз ангорага да окшоп кетет, но бул жерде жазылышынча акрил деп турат. Демек, биз кыздар менен тест кылып көрөбүз дагы. Байпак, өзгөчө байпактар сонун чыгат, жумшак болуп. Оюнчук токуп көрөбүз, кийим токсаңыз болот, шаль токсаңыз болот. Шалчалыктарды эмнеге сунуштабаймын? Сумка токуп эле койсоңуз болот, себеби мындай жумшак жиптерден токулган баштыкчаларды формасын сактабайт. Формасын сактабаган баштыкчалар дайыма эле сулуу көрүнө бербейт. Эгерде ал шопер болбосо же болбосо атайын бир авоська сыяктуу баштык болбосо, мен мындай жумшак жиптерден баштыкчаларды токубай эле коюңуз деп кеңеш берет болчумун. Кытайдан 14-18 күн аралыгында келип атат азыр. Канча сом экен? Эң арзаны, эгер мындан кичинерээк болсо, 25-30 граммдыктар болсо, эң арзаны 20 сомдон башталат экен. 50 сомго чейин. Бул 50 грамм деле. Мен андай чоңдорун алдырып көрбөдүм. Баалардын аралыгы граммына жараша ошондой 20 сомдон 50 сомго чейин алдырсаңыз болот да. Ставкалары бар. Ошонун ичине кирип кетиш керек да. Эгерде чоңураак болсо, мисалы үчүн 100 граммдык болсо, балким андан дагы кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары курамына жараша болот. Пахта жиптер, акрил, жүн жиптер болуп, курамын боюнча дагы баалары өзгөрүшү мүмкүн. Сиз кааласаңыз Кытайдан алдырып көрүңүз, анан оюнчук жасап көрүңүз. Мындай кичинекей брелокторду жасап көрүңүз. Байпак, жолук, мына ушундай кичинерээк нерселерди жасап көрүп тест кылып, анан сиздин көңүлүңүзгө туура келсе, дагы көп санда буйртма берип туруп алдырып улансаңыз болот ишмердегиңизде, эгерде ошончо күн күтүүгө даярмын десеңиз. А так
өзүбүздөн эле оффлайн алганда Кытай жиптерди табуу кыйын. Түрк өндүрүмүндөгү, анан Иран өндүрүмүндөгү, Орусиянын жиптерин алсаңыз болот. Андан сырткары мындай жүндөн токулган оюнчуктар мендеги мына ушундай жиптерден жасап көрсөңүз болот, сиз дагы тест кылып. Андан эмесе бүгүнкүгө ушул. Жазыңыз комментарийде кандай суроолорго жооп алгыңыз келет. Мен ошол боюнча сиздерге видео жазып тартып чыгарып турайын. Кийинки видеолордо жолукканча.